Москвада 5-кабаттан кулаган кыргызстандык келин оор абалда. Окуянын чоо жайы. Кырсыктын кесепетинен аялдын 2 буту жана жамбашы сынып кеткен. Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык Жаркынай Юсупова 5-кабаттан кулап кетип оор жаракат алды. Ал ооруканага жаткырылып, алгачкы ирет операция жасалган. Бул тууралуу жарандык активисттердин кайрылуусунан улам маалым болду. Учурда ага дагы операция жасоо үчүн 300 000 рубль керектелет. Аны мындай каражатты табууга чамасы жетпегендиктен коомчулуктан жардам сурап кайрылды. Жок дегенде бөлүшүп жакшылыкка себепчи болуп мекендешим. Ассаламу алейкум мекендештери. Кырсык каш кабактын ортосунда дегендей. Москва шаарында 1-январь күнү Юсупова Жаркынай Адашалиевна деген карындашыбыз 5-этаждан түшүп кетип, өтө оор абалда 15 больница имени Филатовада ооруканада жатат. Бир жолу операция болуптур. Белден ылдый талкаланып калыптыр. Дагы операция кылуу үчүн врачтар 300 000 рубль дешиптир. Көптөшүп жардам берели. Спутник Кыргызстандын кабарчысы жабыркаган келиндин өзү менен байланышканда, Кырсык 1-январь күнү өзү жашаган үйдө болгонун билдирди. Үйдүн терезеси ачык турган. Анан парданы оңдоп коеюн деп терезеге чыккам. Кайра түшөйүн деп жатканда бутум тайып кулап кеттим. Кырсыктын кесепетинен 2 бутум жамбашым сынып кетиптир. Азыр операция жасоого 300 000 рубль сурап жатышат. Ошол жактан жардам болсо, калган дары-дармекке кеткен акчаны өзүбүз тапмакпыз, деди Бейтап. 30 жаштагы Юсупова Жалалабаддын Майлуу шаарынан болот. 5-класста окуган жалгыз кызы бар. Москвада жакын туугандарым деле жок. Бул жакта орус кемпир менен бирге жашап жаткам. Окуя болгон күнү үйдө жалгыз болчумун. Кыргызстандан апам келип жанымда карап жатат. Ден соолугум жакшырса мекенибизге барып дарыланмакмын, деди Юсупова. Ал 2007-жылдан бери Москвага барып келип эмгектенип жүрөт. Акыркы убакта кыргыздар иштеткен кафеде иштеп жаткан. Булак Спутник.